Аргасыздык. Азыркы заман. Биринин артынан бири ээрчишкен эки кара волга балыкчы шаарын басып өтүп, көлдүн түндүк тарабы менен заңгыраган асфальт жолдо кетип баратышты. Аларды жол карата бир дагы автоинспекторлор токтоткон жок. Өздөрү дагы эч жакка токтоп кайрылышпады. Эки волганын ичинде Калашников автоматы, Макаров пистолети менен куралданышкан Абдурахман жетектеген 10 киши чамалуу. Кой, минте убакытты созуп олтурсак казына түгүл, таш палакет жок куружалак, талаада кылабыз. Ишти тездетели болбосо биздин үстүбүздөн аңдыгандар көбөйүп баратышат. Бөөдө картаналарга тартырып жиберебиз. Казынаны издөө операциясын ушул жумадан калбай баштайбыз, деп өз кишилерин чогултуп Абдурахман эскертип өткөн. Арадан көп убакыт өткөрбөй эле Каныбек баш болгон ишенимдүү 10 кишини алып, баардыгын текши жакшы куралдандырып, жолдон аңдыгандар, тоскондор, күтүүсүздөн кол салгандар болуп калбасын деп, алдын ала даярдыктарды көрүшүп, сапарга аябай камданып чыгышкан болчу. Ошол эле мезгилде Карабаев жетектеген ички иштер бөлүмүнүн атайын тобу аркылуу жашыруун түрдө вертолет менен да, машина менен да жоголгон кенчтин ордун издөө операциясы каттуу даярдыкта жүрүп жаткан. Каныбек аларга казынанын картасынын көчүрмөсүн толугу менен көчүрүп алып барып берген эле. Казына издөө операциясына кандайдыр бир белгисиз күчтүү куралданышкан топ бар экенин Карабаев Каныбекке эскертип өткөн. Смотри, өзүңөргө аябай сак болбосоңор болбойт. Бул жакта силерден да күчтүү куралданышкан топ, мындайча айтканда, банда бар. Алардын связы чет өлкөгө тургай, бизге ички иштер бөлүмүнө да сугунуп кирип, аралашып кеткен. Алар силерден картаны алып алса, силердин топту жөн гана муунтуп жок кылып коюшу мүмкүн. Сак болгула. Эгер казына алардын колуна тийди дегиче, биз да үлгүрө албай калышыбыз мүмкүн. Жашыруун түрдө теңинен көбү чет өлкөгө өтүп кетет. Дагы бир айта кетчү нерсе, силердин араңарда да бар болушу мүмкүн. Алардын кишилери, кыскасы, сак болгула. Жол карата Каныбек ушуларды ойлоп кетип баратты. Эми тигилердин операциясы ийгиликтүү ишке ашса болду. Канча убакыттан бери үй бүлөмдөн алыс болуп, көрүнгөн жерде жүрөм тентип. Ушунун кеспетинен түрмөгө да олтуруп чыктым. Мунун баары чет мамлекетке өтүп кетпей, же бир аз кишинин жекече байлыгына айланбай, өзүбүздүн мекенибизге, эли журтубуздун жакшы жашоосуна анча-мынча болсо да көмөк болсо экен. Эки жеңил машина Бишкектен таң атпай чыгышкандыктан, балыкчыдан өтүшкөндө түшкө чукулдап калган маал болчу. Күн төбөдөн сызгырып, анын үстүнө жайдын саратан мезгили болгондуктан, машинеде олтургандар Улам көл жакта түшүп жатышкандарды карап, акырындап азгырылып кетип баратышты. Күн төбөдөн куйкалап бизди кыйнамай болду го. Анын үстүнө 4-5 сааттан бери жол жүрүп келатабыз. Жок дегенде бир жерге токтоп, түштөн алсак болот эле. Сулайман Улам көл жакты карай өзүнчө наалып келатты. Эч кандай ашканаларга, кафелерге барып тамактануу болбосун деп, шаардан чыга электе эле эскертпедим беле. Бир аз чыдай тургула. Балыкчы шаарынан алысыраак өтүп кетели, ээн жерге барганда токтоп, анан тамактанабыз. Ошончолук эле курсагың ачып баратса, Волганы токтотпой эле ичинен тамактанып кете бер. Өткөн жолкудай бизди сыртыбыздан аңдып жүргөндөр болуп калбасын. Абдурахман машинеде олтургандарга кайра-кайра айтып эскертип кетип бара жатты. Ошо боюнча биринин артынан бири куушкан эки машине эч жерге токтобой, каттуу ылдамдык менен 2-3 айылды басып өтүштү. Дардан деген айылды басып өтүшкөндөн соң, алдыңкысы күтүлбөгөн жерден сол жакка, көл тарапка бурулду эле, арткысы аны кошо ээрчиде. Алар калың бадалдуу кумдун үстүнөн өтүп барып, эл жок, ээн, далдоо жерге келишти да, анан токтошту. Эки машина кумдун үстүнө катар тизилип, ичиндегилер сыртка чыгышты. Болду, ушул жерден эс алып түштөнүп алгыла. Кудай буйрса, аз калдык окшойт. Абдурахмандын оозунан жел чыга электеле беркилер машинеден жолго деп алган ар кандай азык заттарды алып келишип, кумдун үстүнө ак чүпүрүк жайып, аны айлана олтура кетишти. Сактыкка кордук жок дегендей, бирөөңөр тигил жакка барып, ары бери жакка көз жүгүртүп, кароолчулукка тургула. Сен бар, Рустам. Жергиликтүү элдерден да сак бол. Куралчан кишилер жүрүшөт деп, милицияга жеткирип коюш ыктымал. Жарайт. Ары жактагы жашыраагы өзү менен кошо Кока-кола куюлган желим бөтөлкөнү, жумшак нан, жумуртканы алып, автоматтын артынасына бадал тарапты көздөй басып кетти. Алар көл жээгинен анча алыс эмес жерде олтурушкан. Көп-көп болуп мелтиреген ысык көл кадимкидей беркилерди өзүнө тартып азгырып турду. Балким бир сыйрадан чүмкөнүп алсак, кандай болот? Жетер жерибизге аз эле калбадыбы? Карачы, көл төбөбүздө эле турат. Күн да төбөдөн аябай ысып чыкты. Бир сыйрадан чөмүлүп сергип албасак болбойт го. Айланада бир да адам көрүнбөйт. Анын үстүнө эч ким көрбөгөн
Далдоо жерде турабыз. Тигил жакта кароолчубуз да ары берик жакка көз салып турат. Бир нерсе болсо эле дароо эскертет бизге. Бардыгы Абдырахманды карап калышты эле, ал бир азга ойлонуп туруп, башын чайкай жооп берди. Болуп тур. 15-20 мүнөт андан ашык кармалбагыла. Ушуну эле күтүп тургандай, бардыгы арыдан бери чечине салышып, көлдү карай чуркап кетишти. Көл алардан 50-60 кадамдай эле аралыкта болчу. Катар тезилип турган машинанын жанында Абдырахман, Каныбек, анан Хасан деген уйгур жигит гана калды. Сен эмне түшпөйсүң? Деп Каныбек ага кайрылды эле, тигил түшкүм келбейт, анын үстүнө сүзгөндү да билбейм деп жөн гана кайдыгер жооп берип койду. Абдырахман гезиттеги жаңылыктарды окуп, Каныбек болсо көйнөгүн чечип ыссык кумга чалкасынан жата кетти. Күндүн ысык табына денесин тосо, оозуна чөптүн бир талын тиштеп, көзүн жумуп ойлоно кетти. Бир кезде шырп эткен дабышка акырын көзүн ачты эле, бет маңдайында өзүн карай автомат сунуп турушкан 5-6 кишилерди көрдү. Көзүн чоң ачып, ордунан атып тура калганда, артынан бирөө бир нерсе менен башка каттуу шилтеп жибергенде, кайра чалкасынан кулады. Көзүнөн от чагылыша, айланасы караңгылап барып, кайра эсине келди. Акырын башын көтөрүп, айланасына көз жүгүрттү. Дээрлик 10 чакырымдай куралчан кишилер аларды курчап алышыптыр. Аңгыча каттуу ылдамдык менен 5-6дай жеңил машине бадалдын атып чыгышып, катар тизилип турган 2 Волганы курчай токтошту. Алардын ичинен да бир топ куралчан адамдар чыгышты. 3-4өө барып көлгө түшүп аткандардын колдорун желкелерине алдыра бери алып келишип, кумга көмкөрөлөрүнөн жаткырышты. Каныбекти 3 адам автоматы менен тегеректей мийлешип, ар бир кыймыл аракетин аңдып турушту. Өткөн жолкудай каршылык көрсөтөм деп ойлоба, Абдырасул мырза. Ит аткандай атып таштайбыз, могул кумдун үстүнө. Бейтааныш сакал муртчан адам келип, Каныбектин ээлигинен пистолети менен жогору көтөрдү. Анан ар жакта чалкасынан жаткан Абдырахмандын жанына басып келди. Бардыңар аман эсен, тирүү калыңар келсе, картаны алып чыгып бергиле бизге. Болбосо тигил баталдын түбүнө бардыңардын өлүңөрдү корумдап, же мойнуңарга таш байлап көлгө чөктүрүп жиберебиз. Балыктарга жем болосуңар. Бизде эч кандай карта жок. Арамзаланба, Абдырахман мырза. Баары бир таап алабыз. Анда жанагыл сөзүбүзгө турабыз. Абдырахман бир аз ойлонуп турду да, акырын ордунан козголду. Болуптур. Бирок чыныгы сөзүңөрдү бергиле, бизди өлтүрбөйбүз деп. Картаны колума карматсаңар, аман каласыңар. Бирок эч жакка кайрылбай, кайра Бишкек тарапка кетесиңер. Эскертип коеюн, кылтың-мылтың этсеңер, ар бир кадамыңарды ажал күтүп турат. Абдырахман кыйналып жатып, ордунан турду да, Волганын ичинен жалтырак кара папкасын алып чыкты. Кабагы бүркөлө, колдору калтырай, папканын оозун ачып, анда кагазга тыкан оролгон бир нерсени тигилерге сунду. Баарын жетектеп жүргөн алиги сакалчан киши аны шапала коюп, кагазды ачып, картаны жайып жиберди. Бир экөөсү келип ага тыкан көз жүгүртүшкөн соң, бири-бирине баш ийкеше, кайра мурункудай кылып кагазга тыкан уруп, өздөрүнүн сумкаларына салып алышты. Болуптур, биз да сөзүбүзгө туралы. Силер эч жакка кайрылбай, түз Бишкекке жөнөгүлө. Силерди тигил бир машинебиз узатып барат. Эскертип койчу нерсе 2 машинеге тең мина коюлду. Кылт этсеңер эле жардырып жиберет. Эмесе жолуңар шыдыр болсун. Алиги сакалчан киши ары карай басып кетти эле, калгандары 2 Волганын ичиндеги куралдарын эч нерсесин калтырбай, өз машинелерине жүктөп, от алдырышып, заматта көздөн кайын болуп кетишти. Ооздарынан алдырган түлкүдөй болуп, баардыгынын көздөрү алайша, бири-бирин карап чыялдырап туруп калышты. Ошинтип, жөндөн-жөн эле картаны берип коебузбу тигилерге? Жафар, тим эле чебелектеп жиберди. Сага жан керекпи, карта керекпи? Абдырахман анын сөзүн бөлө сүйлөдү. Анда эмне азап тартып ушунча убакыттан бери тентип жүрөбүз көрүнгөн жерде. Тынч эле оокатыбызды кыла бербейт белек, бир жерде отуруп. Болду, жетишет. Сөз бирөө, кеттик кайра шаарга. Бардыгы Абдырахманды жеп жибере тургандай карап калышты эле, Каныбек да аны коштоп кетти. Мина чын эле коюлуп турбу, карагылачы. Жакшылап карап чыктык. Жок, эч жерде. Кеттик кайра шаарга. Калганын тигил жактан сүйлөшөбүз. Волгалар от алып, ордунан козголо кайра Бишкек тарапты көздөй сапар тартты. Жолдо кетип баратканда кабагын бүркөй, үнсөзсүз кетип бараткан Каныбектин кулагына Абдырахман акырын шыбырады. Камсанабай, кайгырбай эле кой.
Чыныгы оригинал карта өзүмдө, надежный жерде катылуу. Ия, кандайча? Акырын, арабызда чыккынчылар да болуп калышы мүмкүн. Ушундай болоорун жүрөгүм сезип, алдын ала картаны дал өзүндөй кылып 2-3 карта жасатып алгам. Бирок тегилерде казынанын кайсыл жерде экенин башкача кылып белгилеп койгом. Тим ғой, баштары айланышып, жердин баарын тентип издеп жүрө беришсин. Муну укканда Каныбектин жүрөгү ордуна келе, оор жүктү алып ыргыткандай жеңилдей түштү. 2 Волга балыкчыдан өтүп, кайрадан Бишкек тарапты көздөй, биринин артынан бири ээрчип, зымырап кетип баратты. Алгачкы сыноо. Мурунку заман. Хабибулло Улукбекти сынай көпкө тиктеп турду. Сен менден бир нерсени жашырып жатканың көзүңдөн эле билинип турат. Бул уютулган алтындарды каяктан алганымды билесиңби? Билбесең, сен менен дайыма чогуу жүргөн, тигил жарчан түбүндө өлүп жаткан дербиштин жан жеринен таап алдым. Ал эми атайын ушундай көлөм менен уютулган алтындар кимге тиешелүү экенин билесиңби? Мындай алтындар Кокон хандыгынын казынасына гана тиешелүү алтындар. Ал эми казынанын 4/1 бөлүгү дал эле силер качып чыккан Кызыл Үңкүрдөн кыргыз кыпчактар менен Кокон хандыгынын армиясы салгашып жаткан мезгилде жоголгон. Ошол катуу салгашуу жүрүп жатканда силер Кызыл Үңкүрдөн анча алыс эмес аралыкта болгонсуңар. Жоголгон казына болсо алыс узаган эмес. Ошол эле тоолордун бир жеринде жашырылган. Теги жар түбүндөгү кандуу окуя, дербиштин чөнтөгүнөн табылган бул уютулган алтындар бекерден чыккан жок. Сен анын бир нерсесин билесиң. Мен эч нерсе билбейм, мырза. Улукбектин кууланып айтып аткан бул сөзүнө Хабибулло чыдай албай жарылып кетти. Калп айтпа, чыныңды айт. Катылган алтындардын негизги бөлүгү кайда? Жоголгон жол башчы. Мурунку заман. Хамза Элубайдын эң ишенимдүү деген оң колу болчу. Өзүнүн жол башчысынын 3 күндөн бери эч кабарсыз, дайынсыз жоголгонунан дүрбөлөң түшүшү, бир нерседен күмөн санагандай, ордодогу болгон адамдарын бүт чакырып, өзүнчө жыйын курду. Биздин улуу жол башчыбыз жөндөн жөн мындай болуп жоголуп кетиши мүмкүн эмес. Алыс бир жакка кетсе сөзсүз биз менен кабарлашмак, же дайынын айттырмак. Кудай анын бетин ары кылсын дечи, бирок болду алар бир кырсыкка кабылышты, же кыргыз кыпчактар менен кагылыша кетишти. А балким Орумтадагы солдаттарына колго түшүп калышы да мүмкүн. Кандай болсо да алардын дайынын билиш керек. Эгер кармалып калышкан болсо, кандай болсо да аларды туткундан бошотуп чыгышыбыз абзел. Бийик тоонун арасындагы чоң үңкүрдүн ичинде топурашкан каракчылар унчугушпай тунжуруша Хамзанын сөзүн угуп турушту. Баш аягын эсептей келгенде 100дөн ашып барган бул каракчылар ар кайсыл жаштагы, ар кайсыл улуттагы адамдар эле. Күнүнө жортуулга чыгышып, сөзсүз түрдө дайыма олжолууга айтышчу. Дээрлик 1 жылдан бери элдин үшүн алган бул каракчылар өздөрүнө хандын казынанын 4/1 бөлүгү болгон байлыкты топтоп коюшкан. Эмесе мындай кылалы. Улуу жол башчыбызды издөөгө 50 киши алып, аларды 5-5тен 10 топко бөлөбүз да, бул аймактардын баарына издөө салабыз. Анча-мынча маалымат алсаңар эле бизге кабарлап тургула. Өзүңөргө сак болгула. 5-5тен бөлүнүшкөн атчандар Хамзанын сөзүн угуп турушту. Биринчи топ Кызыл Үңкүр сепили жакка чалгынга баргыла. Экинчи топ Чей камыштын арасын издегиле. Ал эми 3-чү топ болсо алиги Хабибулло көпөс Кытай тарапка кетчү жолдон издегиле. Ош, Андижан, Памиралай, Маргылан, Мерке жактарга, Атүгүл, Ташкентке чейин баргыла. Жол башчыбыздын жөндөн жөн дайынсыз жоголуп кетиши мүмкүн эмес. Буктурмадагы күтүлбөгөн кол салууга туш болуп калды. Анын үстүнө өзү менен 5 гана киши алып кетпеди беле. Ал сагызгандан да сак жүрчү эмес беле. Эмне болуп калды экен? Кырсыктабай Кудайым сактаса экен. Кана жигиттер, жөнөгүлө. Оомин, жолуңар болсун. Куралчан катар тизилип турушкан атчандар оомин деп бата беришти да топ-топко бөлүнүшүп, биринин артынан бири ээрчише кууш коктуга түшүп алышып, төмөн карай аттарын чаап жөнөштү. Душманга айланган достор. Бүгүнкү заман. Каныбек калаада жүргөндө тааныш кишилер кокусунан жолугуп калбаш үчүн жөө баспай дайыма жеңил машина менен жүрчү. Алардын алгачкы иш сапары жолсуз болгондуктан, экинчи жолкусуна көлдүн түндүк тарабы аркылуу алиги куралдуу топко көрүнүшпөй, Чолпон ата жагы менен айланып өтүшмөй болушту. Каныбек Панфилов сейил паркы менен жөө үйүн карай кетип бараткан. Карпа курпа так эле бет маңдайынан айылдаш
мурун мектепте чогуу окуган Токтобек деген классташы чыга калды. Мындай күтүлбөгөндүккө эмне кыларын билбей шаштысы кете түштү. Көрмөксөн, таанымаксан болуп жакшы эле өтүп кетейин деди эле, ал так эле анын алдын тосо утурлай чыкты. Каныбек дос кандай? Дайының таптакыр чыкпай кетти го. Каныбек өзүнүн кыры менен дароо айланасына бир сыйра көз жүгүртүп өттү. Шектүү эч нерсе жок болгондуктан теги менен кол алышып көрүшө, кишиси жок ээн жерге ээрчитип барды. Айылдагы жаңылыктарды өзүнүн үй бүлөсүн сураган соң тез эле кайра коштошууга туура келди. Кыскасы мындай, кимдир бирөөлөр сени кармап алып сурашса, сен мени тааныбайсың, мен сени тааныбайм. Жөн гана тамеки сурадым дейсиң. Себебин сураба, кийин шашпай айтып берем. Анда эмесе мени көргөнүң тууралуу эч кимге оозуңдан чыгарба. Уктуңбу? Сак бол. Бирөөлөрдүн көзүнө илинсең, өлтүрүп кетишет. Жарайт. Көз алаңдап бир нерседен чоочулап калган классташы эки жагын элеңдей карап дароо Каныбектен оолак болууга ашыкты. Каныбек да экинчи мындай каталыкты кетирбөөгө өзүнө өзү сөз берди. Ийгиликсиз аяктаган алгачкы иштерди кандайдыр белгисиз каттуу куралданган адамдар тууралуу Садыр Карабаевке маалымат берди. Булар кимдер болду экен? Өткөндөгү силерге кол салган банда толугу менен колго түшүрүлбөдү беле? Же дагы казына издеген башка куралдуу топ барбы? Бул биз үчүн дагы жакшы маалымат болду. Аларды тез аранын ичинде кармап, куралсыздандырыш керек. Демек, куралдуу топ азыр көлдүн түштүк тарабында жоголгон казынаны издеп жүрүшөт экен да. Бул маалымат боюнча тез арада захват операциясын уюштурбаса болбойт. Ал жакка эртең эле вертолеттор менен чалгындоо группасын жөнөтөбүз. Анын сөзүн Каныбек бөлдү. Силерде казынаны издөө операциясы кандай жүрүп жатат? Ал секрет, бирок анын үстүнөн атайын адистер иштеп жатышат. Азырынча жоголгон кенчтин дайыны билине элек. Картанын кээ бир секреттери ачылбай жатат. Бирок ал көл тараптагы бийик тоолордун арасында экени айкын болду. Азырынча кайсыл жерде экени белгисиз. Ошол боюнча Каныбек Карабаев менен жаңы эле коштошуп, үйүнө жөнөгөн. Айланага күүгүм кирип караңгылап калган болчу. Эшикти ачып, жарыкты күйгүзмөккө эмеле босогон аттаганда кандайдыр 5-6 караан дүпөдүп болуп камандатпай аны басып калышты. Атүгүл колун артына кайрып, байлап да жиберишти. Кыймылдайын деди эле экөө үстүнөн ныгыра басып, кекиртегине бычак такалып калды. Жымжырт болуп бир аздан кийин электр жарыгы жанды. Маңдайында Абдурахман, айланасында өзүнүн эле кишилер экен. Эмне болуп атканын өзү да түшүнбөй атты чынында. Ичинде Карабаев сүйлөшүп атканымды артымдан аңдышып, баарын билип калышкан экен да, деп ойлоп атты. Анын колунда бутунда чырмап байлап, ары жактагы креслого олтургузуп коюшту. Сулаймандын колунда кош миздүү шамшар. Силерге эмне, жин тийдиби? Колумду эмнеге байлап таштадыңар? Андан көрө сен жооп берчи, азыр каяка барып келдиң? Демек, точно билишкен экен да. Буларга эмне деп жооп бериштин жолун ойлонуштура баштады. Эмне унчукпайсың? Кекирдегиңе бир нерсе тыгылып калдыбы? Кана айтпайсыңбы? Каяка бардың? Абдурахмандын жандоосу боюнча аны Сулайман болгон күчү менен ичке уруп калды. Эмне, сыртка чыгып сейилдеп келсе болбойбу? Үйдө камалып эле олтура берелиби? Эмне үчүн дайыма көчөгө жалгыз чыгып кетесиң да? Көпкө жүрүп, анан кеч келесиң. Мобул коркунучтуу кылмышкерлер түрмөдөн качышты. Издөө салынат деген баракчыларды көрдүңбү? Анда төртөөбүздүн сүрөтүбүз бажырайып алыстан кишилерге байкалып турат. А сен эмне үчүн эч нерседен коркпой көчөдө ээн эркин басып жүрөсүң? Бирде болбосо, бирде милициялар кармап алат деп чочулабайсыңбы? Бул сүрөттөгү менин азыркы айырмам аспан менен жердей болуп турбайбы? Мен таанып же байкап калууга эч мүмкүн эмес. Болуп тур. Ал дейле. Азыр ушунча убакыттан бери жалгыздап каякта жүрдүң? Кимдер менен байланышып, кимдерге бардың? Эмне, менден шек санап жатасыңарбы? Шек албай эле точно ишенип жатабыз. Эмне үчүн сен жаныбызга олтурганда дайыма тоскоолдуктар болот? Өткөн жолку чоң арык тараптагы жолдогу окуя, мындан 2 күн мурунку көлдөгү окуя, эмне себептен баары көлгө түшүп атканда сен да көлгө түшкөн жоксуң? Демек, тигил бандалар менен сенин байланышың бар. Мына жолубуз болбой көлдөн кайра келдик. Тигилерге жалган карта бергенимди жалгыз сенин гана кулагыңа шыбырап айткам. Мына сен аны уккандан кийин кайдадыр жоголуп барып кайра келдиң. Кана, кимге бардың? Чыныңды айт. Биз баары бир билип алабыз. Муну укканда өк деп Каныбектин жүрөгү ордуна келди. Ал ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып жүргөнүн билип калышкан экен деп аябай чочулап жаткан. Эң жакшы деп ойлоду ичинен. Мындан эптеп жолун таап чыгып кетсе болот. Өзгөчө тапшырма. Мурунку заман. Кызыл үңкүр сепилинин тушундагы жарчага келишкен топ
Жар түбүндө өлүп жаткан 3 адамды көрүштү. Бирөөсүнүн башы жок болчу. Алардын үстүнө bir таз жору 3-4 карга олтуруп алышып, өлүктөрдү чокулап жеп атышыптыр. Өздөрүнө жакындап келаткан атчандарды көрүшкөндө, каркылдап, канаттарын эки жакка жайыша, өлүктөрдөн оолак боло беришти. Топ атчандардын бир экөөсү жерге түшө калып, жыттанып бараткан эки өлүк экенин көрүшүп, тигилерге башкалар экен дегендей баштарын чайкап белги беришти. Кайра аттарына минип, кайдадыр чаап жөнөштү да көп өтпөй кайра кайрылып келишти. Кой, мусулман баласы болгондон кийин өлүктөрдү ачыкка таштабай көмүп кетели. Бардыгы жабылыша шапа-шупа аттарынан түшө калышып, өлүктөрдү колдон буттан кармаша чуңкурга ыргытышты да үстүнөн топурак менен көмүп жиберишти. Анан аларга багыштап Кур'ан окушуп, кайра аттарына шашыла минише, кызыл үңкүр тарапты көздөй чаап кетишти. Ооздарынан алдырган жемдерин ажырашкандай, алеги каргалар жаңы гана көмүлгөн өлүктөрдүн үстүндөгү топуракка кайрадан учуп келип конушту да, тээ алыста узап бараткан атчандарды карап калышты. Өздөрүнүн жол башчысын кимдир бирөөлөр өлтүрүп кетишпесин деп, калың камыш чейлерди аралап, чыгышкан экинчи топ чоң камыштын түбүндө ар кайсы жерде чачыла, күнгө чагылышып, жарк-журк этип жаркырап жаткан баалуу таштарды көрдү. Жакындап барышса, бриллиант, алтын, күмүш, каухардан жасалган ар кандай буюмдар экен. Бул өткөн жолу Хабибулла Жолборстон качканда баштыгынан чачылып түшкөн казынанын буюмдарынын бир бөлүгү болчу. Күтүлбөгөн жерден кандуу окуя болуп кетти. Бешөө тең жерге аттарынан секирип түшүшүп, чачылып жаткан баалуу буюмдарды терип киришти. Анан биринен бири талашып, бирин-бири ата башташты. Бешөөнүн үчөөсү өлүп, экөөсү гана калды. Олжо тең экиге бөлүндү. Бирок экинчисинин ичи ачышып, тигиге ыраа көрбөй турду. Тигил жаңы эле ордунан туруп, ары бурула бергенде, байкатпай аны желкиге сайып калды. Жол бою бири-бирине тамаша сөз ыргытышып, көңүлдүү келатышкан бешөөнүн төртөөсү заматтын ортосунда биринин канын бири агызганга үлгүрүштү. Ал өзүнө-өзү ыраазы боло, болгон жалтырак-жулдурактарына көз жүгүрттү. Эртеден берки ызы чуудан аттардын баары эбакта эле үркүп, калың чейди аралап качып кетишкен болчу. Ал чочулай айланасына дагы бир жолу көз жүгүртө, калың чейди аралай бет алды. Жөө жүгүрөп жөнөдү. Калың кою өскөн чийди аралап өтүп баратып, кайра бакырып артка кетенчиктей берди. Анын бет маңдайында чоң жолборс далдайып, акырын гүрүлдөй өзүн карай басып келаткан эле. Ташкент Кытай соода жолу менен өздөрүнүн жол башчысын издеп чыгышкан 3-чү топ чек арага чейин барып кайра кайтышмак. Топ аттардын изи менен жүрүп олтурушуп, анча бийик эмес тоонун тайпакчасына жете бергенде, аттардын туяктарынын бир жерге үймөлөк түшкөн изин байкашты. Атүгүл кумга оюп калган кандардын тактарын да көрүштү. Демек ушул жерде бир кандуу окуя болуп кеткен сыйт. Айлананы бир сыйра карап, текшерип чыккылачы. Балким бир нерсе табылар. Бешөөнүн үчөөсү аттарынан түшө калып, туш-туш жакка чачырай, ойдуңдарды, бадалдарды аңтарып карашып, эч нерсени калтырбай издей башташты. Бир кезде калың бадалдын арасындагы чоң таштын түбүнө барган жигиттердин бирөөсү кыйкырып жиберди. Бери келгилечи, бияққа! Эмне болуп кетти дегендей туш-туш жактан чачырап кеткендер кайра бир жерге чогулуша үймөлөктүп калышты. Эмне болду? Тетигил таштын түбүндөгү топуракты карагылачы. Мен жаңылбасам топурактын үстүнө кишинин колдору чыгып турат го. Чын эле жаңы гана көмүлгөн топурактын үстүнө кишинин колунун манжылары көрүнүп чыгып калган эле. Бардыгы жабыла аны ары-бери казып жиберишип, өздөрүнүн тааныш адамын алып чыгышты. Ага удай эле дагы 5 кишинин өлүгүн алып чыгышты. Өлүктөрдүн эң алдында өздөрүнүн жол башчысы Элүүбайдын өлүгү жаткан. Эмнегедир денелеринин бардыгы капкара болуп карарып кетиптир. Алардын арасында алиги көпөс соодагер Хабибуллонун денеси жок болчу. Алтоонун өлүгүн жайына тапшырышып, жол башчысын акыркы сапарга узатып келгенден кийин жаңы жол башчы болуп шайланган Хамза тоодогу өзүнүн кишилеринин бардыгын чогултту. Нечендеген салгылаштарда, курчоолордо дайыма аман-эсен кутулуп чыгып кеткен сагызгандан сак, кыраакы биздин улуу жол башчыбыз киши колдуу болуп, бизди таштап кете берди. Бул да болсо Кудайдын буйругу. Каттуу салгылашууларда курман болбой, жөнөкөй гана бир кишинин көпөстүн колунан курман болду. Аны тиги үрүмчүлүк Хабибулло көпөс алдап, уу берип өлтүрүптүр. Бул ишти Жанызак менен Бактыярга табыштайм. Экөөңөр кандай болсо да үрүмчүгө барып,
Көпөс Хабибулланы таап, тирүүлөй, же башын кесип алып келесиңер. Бул ишти аткармайын кайра кайтып келебиз деп ойлобогула. Кандай болсо да менин буйругумду иш жүзүнө ашыргыла. Аны 6 кабат асмандын ар жагына, 7 кабат жердин түбүнө кирип кетсе да таап, улуу жол башчыбыздын өчүн алып келгендей болгула. Эрте күндү кеч кылбай дароо эле жөнөгүлө. Куп болот мырза, буйругуңуз сөзсүз орундалат. Эки атчан шапа-шупа аттарды миништи да калың топтон бөлүнүп чыгышты. Тобо келдик. Мурунку заман. Улукбектин Үрүмчүдө жүргөнүнө дээрлик 3 айга чукулдап калган. Сынган кабыргалары кадимкидей калыптанып, октон жараланган өпкөсү айыгып, мурун кандай болсо ошондой табына келген. Хабибулло көпөстүн жумушун кылып жүрүп, анын 3-чү катыны 17 жаштагы уйгур кызы Мехрибан менен кандай жакындашып кеткенин өзү да сезбей калды. Анын бир гана максаты бар болчу. Кандай да болсо кырдаалдан пайдаланып, Үрүмчүдөн качып чыгып, Кытай чегарасынан өтүп кетүү. Ал үчүн эң жакшы күлүк ат керек. Хабибуллонун сарайына барып аттарына жем, чөп салып жатканда аппак болгон маңдайында кара кашкасы бар зоот айгырга көзү түшүп жүргөн. Ал Элүүбайдын өзүнүн олжуго түшкөн аты болчу. Бир күнү оңдой берди болуп, кожоюну Турпан тарапка соода иштери менен кетээрин билип, 3 күн мурунтан эле качуу планын түзө баштады. Анын үстүнө жоголгон казына кайда экенин сен гана билесиң деп, Кудайдын куттуу күнү чекече алып чыгып алып, сурап да, алдап да, коркутуп да жанын койбой аткан. Андан эч нерсе чыкпасын билип, ойлонгонго бир жума мөөнөт берген. Эгер ушул жуманын ичинде өзүң айтып бербесең, сага башкача чара колдонуп, сени менен башкача сүйлөшөм деп каттуу эскертип өткөн. Анын үстүнө качып кетпесин деп көзөмөлгө да салдырып койгон болчу. Ал Турпандан кайра 3 күндүн ичинде кайтып келмек. Кетип баратып тигиге сак болгула, качып кетпесин. Эгер качырып жиберсеңер бир көзүңөрдөн кан, бир көзүңөрдөн жан алам деп каттуу эскерткен. Мехрибанга чогуу качалы деп айтсамбы, же ал чабалдык кылып билгизип коебу? Ал өзүнчө ойлонуп турду. Мехрибан өзү уйгур кызы болгону менен жердеги Андижандан болчу. Эне атасы анча бай эмес, кедей эмес, орто турушчу. Көгүм талаш сыртка чыга калганда атайын аңдып турушкан белгисиз уурлар тарабынан уурдалып кеткен. Бактын далдоосунан чыга калган 3 караан дароо эле анын оозун басып, колу бутун таңып жиберишип, атка өңөрө сала, кайдадыр караңгыга сиңип жоголушкан. Каякка баратканын ал өзү да билген эмес. 2 аптадан өткөндөн кийин туткун кызды кандайдыр бир кишинин колуна тапшырып берген. Ал киши болсо дагы 2 аптадай өзү менен кармап, кокусунан кербен тобунун башчысы ушул Хабибулло көпөскө жолугуп калып, 7 күмүш билерик, 2 төөгө сатып жиберген болчу. Хабибулло мындай кыздардын далайын сатып алып, кайра үстүнө баа кошуп сатып жиберчү. Бирок бул кыздын бой мүчөсү, сулуулугу, жаштыгы эмнегедир ага жагып, үй кызматчысы кылып алууну чечкен. Өзү да уйгур болгондуктан бул кыздын уйгур экенин билип, таза кандуу уйгур төрөп берет деген ниетте өзүнө 3-чү аялдык калган. Анын үстүнө 2 аял тең таза уйгурдан эмес, башка улуттан болчу. Мехрибанга өзүнчө үй бөлүп, алдына кызматчыларды берген. Аны өзүм менен кошо ала кетсемби? Мекенимди, бир туугандарымды, ата-энемди сагындым деп атпады беле? Же мага ал тоскоолдук кылабы? Эмне кылсам? Аны азгырып көрсөмбү? Чыккынчылык кылып тегилерге билгизип койсо эмне кылам? Андайга бара койбос. Өзүнүн атасынан да улуу кишини күйөө кылып, бөтөн эл, бөтөн жерде кор болуп жашаганча, өз мекенине, бир туугандарына качып кеткен менимче алдаганча жакшы иш эмеспи? Кой, азгырып көрөйүн аны өзүм. Аялдыкка алып алсам деле жаман аял болбойт. Экөө көгүм киргенде дайыма бийик дубалдын жанындагы бак түбүнөн жолугушуп турушчу. Анын үстүнө бири-бирин да жакшы көрө башташкан. Бул жолу барганда аны бал тилге салып азгара баштады. Адегенде Мехрибан Хабибуллодон аябай коркуп, чочулап турду. Анткени ал анын эң жакшы көргөн, эң эле жаш эрке токолу болчу. Баары бир мен сенсиз кетпейм. Жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганда өз мекениңе, бир туугандарыңа кетип кал. Бул мүмкүнчүлүктү кое берсең өмүр бою бөтөн эл, бөтөн жерде кор болуп жүрүп өтөсүң. Ойлон Ылдам, 2 ат, бир жумалык азык зат даярдап койгон. Болгондо да эң тандалма күлүк аттар. Бир аздан кийин Хабибуллонун баардык жигиттери, кызматкерлери уйкуга кетишет. Түн жарымы болуп калганда ушул жерде күтүп тур. 2 ат менен келем. Ошол боюнча көздөн кайын болуп жоголобуз. Жок, мен коркуп турам. Хабибуллонун жигиттери экөөбүздү кармачы болсо, дароо эле тирүүлөй өрттөшөт.
Ал мындай нерселерге аябай каардуу, эч кечирбейт, каттуу жазылайт. Коркпо жаным. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Тобокел кылбасак эч убакта иш оңолбойт. Кана, сүйлөштүкпү? Билбейм, коркуп турам. Коркпо. Кандай болсо да сени өзүм менен кошо ала кетем. Андан көрө тобокелде. Мехрибан олку-солку болуп, бир аз кыйылып турду. Болуптур, тобокел. Эң жакшы. Анда түн жарымында ушул жерге келем. Даяр болуп күтүп тур. Адаттагыдай эле айланага көгүм кирери менен дарбазалар бекитилип, байлануу иттер бош агытылып, көпчүлүгү жатуунун камын көрө башташат. Үрүмчүлүктөр эрте жатып эрте турганды жакшы көрүшөт. Сарайдагы малдарын баарын жайлап келген соң, Улукбек эч нерсе билмексен боло жатууга камырды. Ал сарайдагы малдарды жайлап жүргөндө өзү тандап жүргөн эки аттын ээр токмун токуп, жолго деген азыктарды байлап, анан сыртынан бекитип келген. Акырындап короонун сыртындагы ызы-чуу азайып, иттердин үргөндөрү да басаңдап, айлана жымжырттыктын кучагына бөлөндү. Түн өз өкүмүн жүргүзүп, күндүзү чарчашкан элдин баары кызуу уйкуга киришти. Улукбектин катуу уктап жатканын көрүп, Хабибуллонун жигиттери да өз жайларына эс алганы кетишти. Улукбек уктап калбайын деп, көзүн жумуп ойлонуп жатты. Кес-кес көзүн ачып, башын көтөрө, жанында күш-пыш эте дем алып уктап жатышкан Хабибуллонун кызматчыларына көз жүгүртүп коюп атты. Убакыт түн жарымда чукулдап, элдин баары кызуу уйкунун кучагына бөлөнгөн маалда ал ордунан дабыш чыгарбай, акырын турду да уурумушукча уурданып сыртка жөнөдү. Бактыга жараша асманда ала булут каптап, айдын көзүн көрсөтпөй, айлана капкараңгы болчу. Короодо бош жүргөн иттер Улукбекти таанышып, куйруктарын шыйпаңдата жетип келишти. Ат сарайдын ачкычтары кайсыл жерде турарын эң жакшы билчү. Акырын барып, илинүү ордунан алып, сарайды ачты да, ээр токмучан даяр аттарды сыртка жетелеп чыкты. Айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Тып-тынч, баары уйкунун кучагында болчу. Короонун дарбазасын ачты да, сыртка чыгып дарбазаны сыртынан бекем кылып бекитип таштады. Аттын бирөөсүн минип, экинчисин жетелей Мехрибандын үйүн карай жөнөдү. Кудайым, ал сыртка чыгып мени күтүп турса экен. Анын ойлогон ой тилегинин баары ушул болчу. Мехрибандын үйүнө жакындаганда дубалдын жанындагы бийик өскөн бактын арасынан акырын бир караан суурулуп чыкты. Мехри, бул сенсиңби жаным? Ооба. Кеттик анда. Кеттик. Ал караан атка жеңил гана көтөрүлүп минди да, экөө кайдадыр чаап жөнөштү. Көчөдөгү бул дабышка кес-кес иттердин үргөнү болбосо, өлүү жымжырт болуп турду. Арттарында чаңдарын буруксута, эки караан караңгылыкка сиңип кетишти. Капчыгайдагы кармаш. Бүгүнкү заман. Аларча Капчыгай шаардыктар үчүн эс алууга аябай ылайыктуу жер. Тоонун бийик эки капталы жай мезгилинде жапжашыл болуп, анда өскөн кызыл тазыл гүлдөр жай мезгилинде Капчыгайдын көркүнө ого бетер ажайып көрүп берип, ажарын чыгарат. Бийик өскөн карагай арчылар тээ төмөн жагында күркүрөп аккан чоң суу башка капчыгайлардан өзгөчөлөнүп турат. Анын үстүнө Капчыгайдын төр жагында Альп лагер жайгашкандыктан чет элден келген туристтер биринчи жолу эле ушул жакка келишет. Ошо себептен Капчыгайдын кире бериш босогосунан баштап төр жагындагы Альп лагерге чейин жалтырата асфальт төшөлгөн. Эс алуучулар же той бергендер лагерге байма-бай каттап турушат. Машинелерин төмөн жакка токтотуп коюп, карышкыр, түлкү, аркар кейиктерге анга чыкса да болот. Таңкы саат 6-га чукулдап калганда, ошол Капчыгайдагы асфальт жолдо эки чет элдик кара машине Альп лагерди көздөй зуулдап кетип баратты. Чоң күркүрөп аккан суудагы көпүрөнүн тушуна жеткенде, экөө тең биринин артынан бир тизиле токтоп, ичинен 7-8 киши чыкты. Бирөөсүнүн колу артына байланып экен. Экөөсү аны эки жактан кармап, бирөөсү артына пистолет такап, калгандары айланага курчап алышып, көпүрөнүн тушуна келишти. Кара калпакчаны төмөн жактагы күркүрөп жаткан албуут аждаардай чамынып, кулаган адамды дароо оп тартып алчудай өтө ылдамдык менен гүрүлдөп агып жаткан сууну бир азга тиктеп турду да, кайра бери басып келди. Булар Абдурахман баш болгон анын жигиттери Каныбекти өлтүргөнү алып келишкен болчу. Кана, Абдурасул, баары көзүңө тааныш көрүнүп жатабы? Өткөн жолу Кудайдын парманы менен эптеп аман калыптырсың. Абдурахман анын көйнөгүнүн бүчүлөрүн бычактын мизи менен кесип, көкүрөгүн жакжайта ачты да тигилерге көрсөттү.
Мобылтырыктар сени баары бир тигил дүйнөдө ыраа көрбөптүр да. Эми экинчи биз жаңылабайбыз. Сени бизге керең деле жок. Картадеги өзүбүздө казынаны сенсиз деле таап алабыз. Сендей чыккынчы бизге пайда алып келбейт. Кана, Абдырасул, акыркы сөзүңдү айтып кал. Кулагыбыз сенде. Чыныгы маркум болуп кеткен Абдырасул ушул көпүрөдө өлтүрүлгөн болчу. Эки колун артына байлап, көпүрөнүн кырына жетилеп келип, кош миздүү бычак менен 3 жолу көкүрөккө матырып алышканда, жансыз денесин төмөн жактагы албуут сууга ыргытып жиберишкен. Милиция кызматкерлери анын сөөгүн дээрлик 2 жумадан кийин табышкан. Шаркырап аккан чоң суу аны төмөн карай агызып жүрүп олтуруп, суу бөлгүч плотинага келгенде гана сыртка сүрүп таштаган. Плотинанын жанында шаардыктардын дачалары бар болчу. Ошол дачаларга бараткан элдердин бир экөөсү көрүп алып, анан милицияга кабарлашкан. Болуптур. Мени өлтүрөрүңгө өлтүрөсүңөр дейли. Эч кандай доказательство жок туруп, ушуга барып жатканыңарга таң калып жатам. Же силерди кимдир бирөөлөр атайлап бузуп, бизди бөлүп жаргысы келип атабы? Мен силерди түрмөдө мен ушундай кылышсын деп алып чыккан эмесмин. Ойлонуп эсиңерге келгиле. Эгерде мени өлтүрсөңөр, силер ништүү болуп каласыңар. Тигил белгисиз топ жөн гана белиңерди майыштырып басып коет. Ал эми картаны жөн гана алдырып, бүт баарынан куружалак кыласыңар. Абдырахмандын адамдары Каныбекти 1 жумадан ашык каттуу кыйнап, кыйын сыныктан өткөрүшкөн болчу. Эмне себептен мындай кырдаалга туш келип калганына Каныбек өзү да таң калып жатты. Же мен чыныгы Абдырасул эмес экенимди чет чеберин билип шектенип калыштыбы? Өткөн жолу жердешим Токтубек жолугуп калбады беле? Ошону кармап алып, бардыгын айттырып алыштыбы? Анда эле менин ишим бүттү. Бирок булардын сүйлөгөн сөздөрү таптакыр башка. Мага Абдырасул деп эле сүйлөп жатышат. Демек эч кандай шек алуусу мүмкүн эмес. Балким булар мени жөн эле сынап жатышкандыр. Зажигалка кутучасы менен Карбаевке кабар бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Тегилер ар кандай ыкмаларды, амалдарды колдонушуп, каттуу кыйнашты. Эси огунчо тепкилеп, сабап, 3-4 күн ачка коюшуп, өз ойлоруна келгендерин жасашты. Атайын сынап жатышкандыр деп Каныбек барына чыдап, туруштук берип, бардык суроолорго кылдат, жай жооп берип атты. Бирок казынага тең орток кылбай, чындап эле өлтүрөөрүнө көзү жетти. Ал көзүнүн кыйыгы менен көпүрөнүн төмөн жагындагы сууга карады. Эми эмне кылсам, сууга боюмду таштасамбы? Эки колум байлануу болгондуктан баары бир сууда өлүп калышы мүмкүн. Андан көрөкчө башкача вариантын ойлонуп көрөйүнчү. Абдырахман саатын карады. Башын көтөрүп, тоо баштарында көз жүгүрттү. Анан колундагы жарымы тартылган тамекисин бир соруп туруп, ары жакта ыргытып жиберди да, муну эртерээк бүтүргүлө дегендей, башы менен жаңсап белги берип, шарт бурулуп, машинени карай басып кетти. Дайым эле өзү менен чогуу жүргөн Рустам деген жигит өзү ачылма кош миздүү бычагын алып чыгып, Каныбекти карай өтө тездик менен басып келатты. Күтүлбөгөндөй ылдамдыкка секирген Каныбек тигинин колундагы бычагын учура тепти. Экинчиси аны карай бычак ыргытты эле ары көздөй буйтап кетип, бычак көпүрөнүн четиндеги жыгачка сайылып калды. Бул жакка экөөнү гана калтырышып, калгандары машинелерине олтуруп калышкан болчу. Тарса турс деген ызы чууга кайра жабылыша баардыгы машинеден атып чыгышты. Көпүрөнүн үстүндө эки жерде эки адам сулап жаткан болчу. Колу артына байланган Каныбек тоо бетиндеги бийик өскөн карагай арчаларды аралай, улам ары карай каттуу ылдамдык менен чуркап көтөрүлүп бараткан. Аны тирүү кое бербегиле деген Абдырахмандын үнүнө баардыгы чөнтөктөрүнөн тапанчаларын сууруп чыгышып, жабылыша, Каныбек кеткен тарапты аткылаша соңунан кууп чуркап жөнөштү. Куугунчулар. Мурунку заман. Улукбек бул жакка эс учу жок келгендиктен кандай келгенин билбейт. Улам жолдогу жашоочулардын кыргыздарга барчу. Ош, Маргалан, Ташкент жолун сураштырып, экөө көз болжол менен түндүк тарапка багыт алып кетип баратышты. Ал дээрлик 10 жылдан бери дербиш болуп, жер кезип жүргөндүктөн бул жолу адашып, туура эмес кетип калам деп коркпойт болчу. Жолдон үрүмчүлүк көп жылдан бери жашаган уйгур чал кыргыздагы кандай барыштын жол жуосун баарын түшүндүрүп берди. Башынан далайды көптө өткөргөн куучал бул экөөнүн жөн жолоочулар эмес экенин, эки жакты абайлап карап, шашылып сүйлөгөндөрүнөн, кийген кийимдеринен, минген аттарынан бир жактан качып бараткандарын дароо эле байкап койду. Алар узап кетишкен соң, булар бул кейиптери менен алыска узабайт дегендей,
башын чайкай усыта карап турду. Мечиттен азан чакырылган үнгө биринчилерден болуп Хусейин турду да короо ичи али тынч экенин байкады. Бул мезгилде сарайдагы малдар бадага чыгып, короодогу каз өрдөктөргө жем чачылып, короо ичи небакта жанданып калмак. Бир нерседен шек алган Хусейин сөрүдө жатышкан уйгур малайларга барды. Улукбектин орду бош болчу. Улукбек кайда? Анын бакырганына баардыгы баштарын көтөрүшө, бири-бирин караша билбейбиз дегендей ийиндерин күйшөштү. Ал жатчу көрпөлөр жайылбаган боюнча туруптур. Дароо көрпөнүн ичине колун салып көрдү. Муп-муздак болчу. Демек ал качып кеткен экен да. 2 күн мурун Турпанга кетип баратканда кочоюндун тигиге сак болгула. Качып кетпесин. Эгер качырып жиберсеңер бир көзүңөрдөн кан, бир көзүңөрдөн жан алам деген сөзүн эстеди. Кечээ кечинде вино ичип кызуу чалыш келип жаткан. Аны качып кетет деп ойлогон да эмес. Көзүнө кожоюнунун өзүн карап турган заардуу көзү тартыла түштү. Балким качкан эместер, сарай жакта жүргөндүр. Ушундай үмүт менен дароо аттар байланып турган сарайга жөнөдү. Сарайдын сырты кулпуланбаптыр, аттарга жем салып жүрөт го дейм. Ушундай ой менен сарайдын ичине кирип барып, эмне кылаарын билбей шалдырап туруп калды. Болгондо да 2 ат ээр жабдыктары менен жок экен. Ах, демек 2 атты минип качкан экен да. Ал кайра сыртка жүгүрүп чыкты. Ал качып кетиптир. 2 күлүк атты минип. Анын кыйкырганына беркилер дүрбөлөң түшүштү. Аттарды токугула, ал алыска узабайт. 3-4 жигит сарайдагы аттарды жетилеп чыгышты да шашып токуй башташты. Жарым чай кайнама убакытка жетпей, баардык шаймандарын алышкан, курал-жаракчан 6 киши даяр болду. Хусейин өзү да белине кылыч байланып, артына мылтыгын асынды да шашыла атка минди. Анын каяк тарапка качып кетерин билем. 2-ге бөлүнөлү, 4-өңөр мерке тарапка кетчү жолго түшөсүңөр, биз Ошмаргалан тарапка кетчү кербен жолго түшөбүз. Аны тапмайынча келбегиле, жолдон жолуккан кишилерден сурагыла. Көргөндөр бар чыгар аны. Эрте күндү кеч кылбай, бол, жөнөгүлө. 4 кишиден турган биринчи топ аттарынын ооздорун Хусейин көрсөткөн тарапка бурушту да чапкан боюнча кетишти. Хусейин өзү менен кошо 2 киши алып, тигил экөө кеткен жолго түштү. Алар жолдо жолуккан кишилерден ат жетилеген кишини көрдүңөрбү деп сурап жүрүп олтурушту. Бардыгы эле көрбөгөндөрүн айтып жатышты. Көчөдө ойноп жүрүшкөн 2 жаш бала бир аял менен эркектин түндүк тарапка аттарын чаап кетип бараткандарын айтышты. Атүгүл аттарынын түсүн эркек менен аялдын кийген кийиминен бери айтып беришти. Хусейин атынан акырын эңкейип, 2 мадыра башка кайрылды. Көргөнүңөргө канча болду? Экөө унчукпай, бирин-бири карап туруп калышты эле, тигил чөнтөгүнөн 2 кытай тыйынын алып чыгып, экөөнө карматты. Кана эми айтасыңарбы? Канча убакыт болду аларды көргөнүңөргө? Биз аларды күн тетигил жерде турганда көргөнбүз. Азыр болсо бул жерде 4-5 чай кайнамдык убакыт. Минген аттарына караганда окшош кетет, бирок анын жанындагы аял ким болду экен? Чындыгында ага аялдын кереги эмне? Өз жанын куткара албай жатып. Же булар башка бирөөлөрдү көрүшкөнбү? Болуптур, эмнеси болсо да көрө жатарбыз. Хусейин өзү менен өзү сүйлөшө, атын теминди да бир аз жүргөндөн кийин кеттик деп камчы салды. Анын аты атырылып жөнөгөндө артындагы экөөсү да соңунан чаап жөнөштү. 3 атчан ээн таладагы кербендер жүрчү жалгыз аяк жолго түшүп алышып, аттарын үстүккө босток чапкылап жүрүп олтурушту. Бир кезде Хусейин бир нерсени байкагандай, атынан түшө калды да жолдогу аттардын издерине көз жүгүрттү. Жаңы издер экен, аттардын такалары да жапжаңы. Анын үстүнө 2 гана аттын изи. Аттарды такалаганыбызга аз эле болбоду беле? Аттын издери колу менен сыйпалап көрүп, алардын бул жерден кеткенине көп болуптур. Канчалык чамдысак да бүгүн кууп жете албайбыз. Бирок ошентсе да бир топ жакындаганга аракет кылыш керек. Ал кайра атына секирип минип, үчөө андан ары чаап жөнөштү. Таң азандан тынбай жол жүрүшкөн Улукбек менен Мехрибан көгүм талашкана шиберлүү тоо бетине келишкенде аттарын токтотуп эс алдырышты. Аларды бир аз откозушуп, өздөрү да азыктанып алышты. Жолдо келатканда түшкө чукулдап калган маалда ат үстүндө эле азыктанышкан. Мехрибан үйүнөн атайын 2 аптага жеткидей азык ала чыккан. Өзүнүн алдындагы кызматчы аялдарына да эчтеме айткан эмес. Уктамыш болуп олтуруп, түн ортосунда жашыруун акырын эч кимге байкатпай чыгып кеткен. Муну короосундагы ити гана байкап калган. Кожоюнуна шыйпаңдап келип, башынан сылап эркелеткенде кайра уясына кирип кеткен. Тигилер кайрадан жолго чыгышып, айланага көгүм кирип кеткенде да экөө эс албай жүрүп олтурушту. Үйүңө кайтып барганда эн атаңдар башка жакка көчүп кеткен болсо, эмне кыласың? Мейли, каякка көчүп кетсе да издеп табыш керек.
бирок сени менен бирге болом. Эгер ошол боюнча кыргыз жергесине өтүп кетсек, мага жубай болосуңбу? Кыз унчукпай жылмайып койду. Асманда ай да жок болчу. Айлана капкараңгы болгон менен экөөнүн тең көздөрү караңгылыкка көнүп калган. Аттарын жай бастырып кетип баратышты. Түнү бою каттуу жол жүргөндүктөн аттар эс алсын деп жай бастырышууда. Аттардын кес-кес кош курша калган үндөрү болбосо айлана жымжырт. Жигит атынын оозун тык токтотту. Эмне унчукпайсың? Айтчы мага, аял болосуңбу? Балким менин улутумда уйгурдур, анткени уйгурчада жакшы сүйлөйм. Балким казак, кыргыз же болбосо өзбектирмин. Кандай болсо да баары бир мусулман баласымын. Эн атамды да билбейм ким экенин. Аларды өмүр көрбөгөм. Кана айтчы, мага аял болосуңбу? Мен жана сага айтпадымбы, кай жакта болсоң да сени менен бирге болом деп. Эгер экөөбүз өмүр бою бирге жашасак, байлык Кудайга шүгүр. Балдарыбыз түгүл, неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө да жете турган. Ал сөзүнүн аягына чыкпай туруп калды. Аз жерден алиги мүрзөлөрдүн ичинде катылуу жердеги казына жөнүндө балп этип ие жаздап, тилин тиши менен тиштеп, өзүн токтотуп калды. Балким бул мени алдап кетсечи, эн атасына барганда мени таштап, башкерге тийип кетсечи. Экөө унчукпай жүрүп олтурушту. Мехрибан тигил эмне жөнүндө сүйлөп атат, а дегенде анча маани берген жок. Калың, бийик өскөн жапайы талдын түбүнө келгенде экөө ошол жерде эс алмай болушту. Аттарды бакка байлап, ээрлерин чечип алып, баштарына жаздашты да өздөрү менен кошо ала чыккан төшөктөрдү алдыларына салышып, чапанды үстүнө жамынышып эс ала кетишти. Дээрлик 1,5 сутка ат үстүндө түшпөй чарчашкандыктан жерге жатышаар менен дароо уйкуга кетишти. Аттардын кошкоруп кишинегенинен биринчи болуп Улукбек ойгондо. Таң супасы жаңыдан агарып, айланага жарык кирип келатыптыр. Эмнеге аттар кишинеп атышат болду экен дегендей сактана башын көтөрүп, айланасына көз жиберди. Өздөрүн карай 5-6 мышыкка окшогон кара түстөгү жаныбарлар акырын дабыш чыгарбай жакындап келатышыптыр. Булар ушул айлана чөйрөдө жашаган жергиликтүү чөйлөр болчу. Мехрибан эч нерсени сезбей, каттуу уктап жаткан. Анын узун кирпиктерине, капкара болгон көз каштарына, сулуулугуна суктана карап турду. Акырын жылып келатышкан чөйлөр уктап жатышкандардын кыймылын көрүп токтоп туруп калышты. Улукбек аны ойготкусу келбей, сулуулугуна камбай кечкеле тиктеп тура бергиси келди. Бир аздан кийин ал ойгонуп кетти да, көзүн ачып, өзүн тиктеп Улукбекти жылмая карап койду. Туруп, жуунуп бир аз шам-шум этишкен соң, аттарын токушуп, андан ары сапарын улашты. Ошол боюнча тынбай жол жүрүп олтурушуп, түшкө чукулдап, төөркүчтөнгөн бийик тоолорго жакындап келишти да, жалгыз аяк жол менен жогору көтөрүлө башташты. Жарым чакырымдай жогору көтөрүлүп, белге жакындай баштаганда артына кылчайып, тээ төмөн жактагы түздүккө көз жүгүрткөн Улукбектин кабагы бүркөлүп, өңү муздай түштү. Сага эмне болду, Улукбек? Тээ төмөн жактагы түздүктү карачы. Үч атчан бизди карай чаап келатат. Болду булар куугунчулар. Түрлөрү жаман. Бизди көрдүбү көргөн жокпу билбейм, бирок биз узай албай калдык. Ал жогору жакты тоону жолун карады. Мобул тоону ашып кетсек, Кытай чегарасына өтүп кетет элек. Ай, болбой калды. Эми мен бул жакта калууга туура келет. А сен жолуңдан калбай кете бер. Антпесе сени көбүстен колго түшөбүз. Жок, мен сенсиз эч жакка барбайм. Түндөгү кыялданган сүйлөшкөн сөздөрүбүз кана? Өмүр бою бирге болобуз дебедиң беле? Мейли, өлсөк да бирге өлөлү. Жок, болбойт. Мехра жаным, ушунча аттангандан кийин сен сөзсүз үйүңө жетишиң керек. Тур жөнө. Эрте күндү кеч кылбай. Ал эми тигилер мени эч убакта өлтүрүшпөйт. Алтындардын каякта катылуу экенин мен гана билем. Ошондуктан мени жок кыла алышпайт. Ал эми сени кармап алышса, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Тур, жолуңдан калбай жөнө. Мен буларды кармап турам. Жок, мен сенсиз эч жакка барбайм. Жөнө деп жатам. Мойнуна асылып кучактап буркурап ыйлап жаткан Мехрибанды акырын өзүнөн уулактатып, атына кайра мингизди да тегинин атын камчы менен чаап алды. Ат аткан октой учуп жөнөдү эле арт жагынан кыйкырып калды. Мени унутпай жүр, Мехрибан. Балким аманчылык болсо жолугушаарбыз. Улукбек тегинин карааны узап кеткенче карап турду. Анан колундагы сойлун кармап, кезектеги кармашка даярдана баштады. Ээн жолдогу атышуу. Бүгүнкү заман. Каныбектин эки колу артына байлануу болгондуктан катуу ылдамдыкта эркин чуркаганга тоскоол болуп атты. Ошентсе да бактан бакка, дарактан даракка жашына болгон күчү менен жогору карай чуркап жүрүп олтурду.
Ал эми төмөн жактагылар болсо колдорундағы пистолеттер менен үстүккө босток аткылашып, бир нерсе деп кыйкырыша тегинин артынан жогору көтөрүлүп келатышты. Каныбектин бактысына улам жогорулап көтөрүлгөн сайын арча кайыңдарда коюуланып, көбөйө берди. Ал жерге жата калып, бутун каттуу бүктөп туруп, байлануу колдорун алдына чыгарып алды. Анан төмөн жакты бир карап алып, кайрадан чуркап жөнөдү. Төмөн жактагылар тике тоо бетинен бир азга жогору көтөрүлүшкөндүктөн кийин эле басыктары жайлап, башылдап, күшүлдөп, чарчап калышты. Тигини кое бербеш керек. Кандай да болсо аны кармап же атып өлтүрүш керек. Болбосо ал биздин төбөбүзгө жетет. Абдырахман бышылдап, күшүлдөп, маңдайындагы терин аарчып, жогору Каныбек кеткен жакты карады. Төмөн жактагылар пистолеттери менен Каныбек кеткен жакты тынбай аткылашып, бышылдап, күшүлдөшүп, жай көтөрүлүп келатышты. Каныбек тоо бетиндеги ат же койлор өтчү жалгыз аяк ичке жолду көрүп, ошол жол менен чуркап жөнөдү. Жол боюнан өтө ылдамдык менен жылан сойлоп өткөнүн да байкады. Ал каттуу чуркаган боюнча өзүнүн сол тарабындагы чырпыктарды көрүп, ошонун ичине сойлоп кирди да, алардын үстүнө жамынып, акырын демин басып, тигилердин келишин күтүп олтурду. Көп өтпөй эле колдоруна пистолет кармашкан топ бул жерге көтөрүлүп жетип келишти да, жогору карай токтобостон көтөрүлө беришти. Алардын эң артында Абдырахман өзүнчө сүйдөнүп кетип баратты. Аны кандай болсо да кууп жетип өлтүрүш керек. Бул жолу ал тирүү калбагандай болсун. Керек болсо мууздап салган мойнуна таш байлап, сууга ыргыткыла. Алыс качырбай аткылагыла. Анын сөзүн чырпыктар арасындагы Каныбекке даана угулуп жатты. Аны кандай болсо да кууп жетип өлтүрүш керек. Бул жолу ал тирүү калбагандай болсун. Керек болсо мууздап салгыла. Мойнуна таш байлап, сууга ыргыткыла. Алыс качырбай аткылагыла. Анын сөзү чырпыктар арасындагы Каныбекке даана угулуп атты. Куралчан топ туш-тушка чачыраша өйдө көтөрүлүп кетишти. А ошол жаткан боюнча байланган колун чечкенге аракет кылып көрдү эле, аябай бек, каттуу байлангандыктан бычак же курч миздүү нерсе менен кесип чечпесе, чечүүгө дегеле эч мүмкүн эмес экен. Оң жагынан гыш эткен, анан чарылдаган добуш угулду. Башын бурбастан көзүнүн кыйыгы менен акырын сол жакка көз жиберди. Жоондугу билектей, узундугу бир кулачтай келген кара чаар жылан секирүүгө даяр болуп, тикесинен оозун ачып жаап, тилин салаңдатып туруптур. Былк этсе эле секиргенге даяр турат. Акырын көзүнүн кыйыгы менен бет маңдайында жаткан узун жыгачты көрдү. Байкатпай өзүнө күч, энергия топтой баштаганда, жылан да аны сезгендей ордунан козголо баштады. Тегилерге салыштырганда бул да оңой эмес жоо болчу. Болгон күчү менен чымырканып, ордунан атып турганда, жылан да аны көздөй секирди. Бирок анын секиргенин денесине жеткирбей, буту менен тосо калганга үлгүрдү. Бактыга жараша бут кийиминин булгарысы каттуу болгондуктан жылаандын тиши андан өтө алган жок. Экинчи жолу секиргенге үлгүртпөй, тикесинен тик тура калды. Алгач кунг-фу менен машыгып жүргөн убакта жылаандын кыймыл-аракетин, кантип кол салганын туурап, ошонун негизинде мушташканды жакшы өздөштүргөн болчу. Жылан кайрадан кол салууга даярданып, тикесинен турганда Каныбек да эки колун дал эле жылаандыкындай кылып, тикесинен кармап, тигинин кол салуусун күтүп, экөө тиктешип калышты. Алыстан бирөөлөр көрсө, экөө арбашып жатышат деп ойлошмок. Каныбек акырын артка кетенчиктесе, тигил алга жылат. Бир кезде жылан аны көздөн каттуу секирди эле, Каныбектин буту дагы жардамга келди. Жылан да бет маңдайындагы душманынын колу байлануу, анча-мунча болсо да алсызыраак экенин сезип туюп атты. Көзүнүн кыйыгы менен жерде жаткан сойылды карады. Бир кадамдай жакын калыптыр. Колун созсо эле жеткидей. Мунун оюн алдын ала сезгендей, жылан да аны көздөй каттуу секирди. Бирок Каныбек да сойылду ала коюп, тигини каттуу бир серпкенге үлгүрдү. Сойыл жыланга дал тийгендиктен төмөн карай учуп түштү да, оролуп, кайра жанып туйлап жатып калды. Бирок ал али тирүү болчу. Тигини ал төмөн жакта жүрөт деген үнгө Каныбек жалт бурулду да, эсине келгендей кайрадан болгон күчү менен бактарды аралап чуркап жөнөдү. Арт жагынан мылтыктын, автоматтын атылган үндөрү угулуп, кыйкырык, ызы чуу менен тигилердин кууп келатышканы билинип турду. Бир кезде Каныбектин сол жак ийини тыздый түшүп, анан ысып кетти. Бир аз өтпөй эле ийини катуу оорутуп, көйнөгүнө кан жая берди. Ал агып жаткан канды оорутуп жаткан ийинин колу менен каттуу баса, чуркаганын улантты.
Бактыга жараша аларча капчыгайнын ушул бөлүгүндө арча кайыңдар, балатылар аябай коюу болчу. Токой арасында мергенчиден карышкырдай улам далдуу жер издеп, болгон күчү менен алга карай чуркап жүрүп олтурду. Күйүккөнүнө карабай, жарым сааттан ашык чуркап жүрүп олтурду. Тоо бети менен өйдө карай кеткен жалгыз аяк жолду көрүп, ошол жол менен көтөрүлдү. Анан атайын жасалган тепкич аркылуу темир тосмо короонун ичине кирип, таң калып туруп калды. Мрамордон, кызыл таштан жасалган эстеликтер, мүрзөлөр бар болчу. Ташка чегилген жазууларга көз жүгүрттү. 1900-жылдан берки геологдордун түбөлүктүү экен. Чет элдик кишилердин да аттары жазылып жүрөт. Сыягы кырсыктан каза болгон геологдорду ушул жерге көмүшсө керек. Арт жагындагы куугунчулардан болсо дайын жок. Сыягы бир топ эле артта калса керек. Каныбек бир аз демин басып турган соң геологдордун түбөлүк жайына артка калтырып, андан ары жөнөдү. Бир аз өткөн соң алиги жерге Абдурахман баш болгон куралдуу топ келди. Бул кладбищелердин төмөн жагында Альп лагер жайгашкан. Ошол жактарга түшүп кетиши мүмкүн. Бир-эки өңүр барып текшерип келгиле. Тегил жерде чабандын боз үйүн көрдүңөрбү? Андан да сурагыла. Бейтааныш адамды көрдүңөрбү деп. Бирок сак болгула. Аларга куралыңарды көрсөтпөгүлө. Куралчан топ 3кө бөлүнүп, бир-экөөсү өйдө карай жөнөшүп, экөөсү жолдорун андан ары улантышып, калгандары болсо төмөн жакка, Альп лагер жакка түшүштү. Бул мезгилде Каныбек тике көтөрүлүп, тоонун эң башына чыгып, кайра артка карай кайтып, эски ордуна карай жүгүрүп бараткан. Колу али байлануу болчу. Кыймылдаган сайын кан агып, сол жак ийни да оортуп жүдөтүп жиберди. Жипти урчук таш менен кесип көрдү эле, майнап чыккан жок. Шашла ордунан тура төмөн карай болгон күчү менен чуркап жөнөдү. Өйдө көтөрүлгөндөн төмөн түшкөн алда канча жеңил. Ар бир 3-чү кадамыңда жерге кан тамчылап, артына из калтырып баратты. Бирок куугунчулар аны эбакта жоготуп жиберишкен эле. Каныбектин эс тартынын баары эле кайра мурунку ордуна, алиги жыгач көпүрөнүн жанына келип, тигилер калтырып кеткен машинелеринин бирин айдап качып эле. Көп өтпөй эле төмөн жакта алиги көзүнө тааныш чет элдик эки кара машиненин турганын көрдү. Эки жагын сактына карап, көпүрөгө жакындап, акырын түшүп келди. Аябай жакын келген соң, бийик, калың өскөн карагайга далдалана көпүрө жакка көз жүгүрттү. Ал жакта дегеле тирүүлүктүн белгиси билинбейт. Кыбыр эткен жан жок. Алиги көпүрөдө эси ооп калган экөөсү кайда кетти болду экен? Же аларда менин артыман кууп кетиштиби? Ушуларды ойлоп Каныбек көпүрөгө сактына жакындап келди. Машиненин ичинде да сыртында да дегеле бир жан көрүнбөйт. Шектүү эч нерсе билинбейт. Жыгач көпүрөдө алиги сайылган бычак ошол сайылуу боюнча эле туруптур. Анын баш жагына курсагын тактап туруп, байлануу колун өйдө жиптерди кескенде аракет кыла баштады. Калың жибек жип жаңы эле кесиле баштаганда артынан кимдир бирөө желкесине пистолет такап калды. Сыягы Каныбектин алыстан акырын жылып келатканын байкап, жашырынып, анан аңдып турса керек. Жиптин бир чети кыйылып, колдору бошоп калган болчу. Мунун ким экендигин баскан добушунан, сүйлөгөн сөзүнөн дароо байкады. Мындан 2 саат мурун өзүнө карай бычак шилтеген Рустам деген жигит болчу. Эки колуңду желкең алда, өйдө тур. Анын кызыл ала болгон көйнөктөрүн, кансыраган кейпин көрүп күлүп койду. Сени ким боёду мынча кызыл ала кылып? Сыяк ок жегенсиң го дейм. Я. Ха-ха-ха. Каныбек бир азга турган соң баш айланган кишидей этпетинен кулады да былк этпей жатып калды. Рустам адегенде муну арамзаланып жатат деп ойлоп, жанына барганга даабай турду. Бир аз турган соң 2-3 жолу ичке тээп көрдү эле, дале былк этпеген соң кансырап эси ооп жатып калды деп ойлоп, тигилер келгенче колун кайрадан байлап салайын деп эңкейе калып аны чалкасынан оодарды. Бирок күтүлбөгөндөй ушунчалык ылдамдыкта каттуу согулган соккуга чалкасынан кулады да эси ооп жатып калды. Анын пистолетин алып эки машинеге келди. Убакытты өткөрүү өлүм менен барабар болчу. Алдыңкы машинесине олтурду. Анан дароо асфальт жол менен калааны көздөй кайра төмөн карай айдап жөнөдү. Көп өтпөй эле артынан автомат пистолеттердин аткылаган үндөрү угулуп, бир канча караан машинени карай жанталаша чуркап келатышкандарын көрдү. Машинени каттуу ылдамдыкта айдап, ошол эле мезгилде баш айланып, кансырап, алсырап кетип баратты. Капчыгайдын Альп лагерге кирчүү дарбазасынын оозу жабык экен. Машиненин күзгүсү менен артын карады. Тээ алыс жакта каттуу ылдамдык менен кара чет элдик машине өзүнө жакындап келатыптыр.
Машинени токтотуп, дарбазаны ачканга убакыт жок болчу. Ошол каттуу көзү менен эле дарбазаны сүздүрүп, талкалап өтүп кетти. Кечине будкада ары-бери өткөндөргө көз салып тургандар сыртка атып чыкканча, экинчи чет элдик кара машина зуу этип, каттуу ылдамдык менен өтүп кетти. Каныбек машина айдоо боюнча аябай эле дасыккан айдоочу эмес болчу. Ошол себептен аркада кууп келаткан кара машина аны бат эле кууп жетип келди. Кара асфальт жол менен эки машина улам бири-биринен өтүп куушуп кетип баратышты. О Кудайым, жолдо жол тоскан инспекторлор болуп калса экен. Сокурдун тилегени эки көз дегендей, Каныбектин тилегени ушул болчу. Анткени кан көп кетип кансырап, башы тегеренип, эсин жоготуп жибербей, чымырканып, өзүн өзү карманып кетип баратты. Кууп келаткан машина эки жолу алдыга чыгып, жолун торуп, капталы менен ургулап, ийинирээк жерге келгенде пистолет менен аткылашып, койругулай келатышты. Эсин жоготуп же машинени токтотуп койсо, ажал өзү эле жетип кетээрин сезип жатты. Кандай болсо да эптеп эле калаага жетип, көп кыймылга аралашып кетсе, кичине жеңилирээк болмок. Арттагы машина кайрадан капталынан чыкты. Тегилер айнектен баштарын чыгарып алышып, аткылашканга үлгүртпөй, эңкей калып, Кудай сактап жатты. Машиненин капталындагы айнектери чак эле быркырап, эч нерсе калбай калган.